Бүгүнкү күндө Кыргызстанда жер асылдуулугу кандай абалда? Жылдан жылга биздин топурактар арыктап баратат. Жерибизге дыйкандар кандай мамиле кылып жатышат? Болжол менен 2-3 мүшөктөн бияка 2-3 мүшөк, сен канча бердиң, мага 3 мүшөк деп көз болжол эле колдоно беришет. Топурак илимин изилдөөчүлөр эмне дейт? Ооруларына каршы жалаң химиялык заттарды берип атабыз. Мына ошолордун баардыгы микроорганизмдердин баардыгын тең өлтүрүп атат да. Дыйканчылык илим изилдөө лабораториясы кандай иштерди жасап жатат? Жалпы айыл чарба жерлерине топурак изилдөө жумуштарын жүргүзөт. Кантип жер асылдуулугун жогорулатабыз? Жерди семиртиш үчүн жердин гумусун көбөйтүшүбүз керек. Мына ушул жана башка маалыматтарды алдыда айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Жери байдын эли бай демекчи, жерибиздин асылдуулугу жана кунардуулугу биз үчүн абдан маанилүү. Жаз келгенден тарта дыйкандар жер айдап үрөөн себүү менен алектенип, ошол эле учурда ар кандай жер семирткичтерди берип башташат. Кыргыз дыйкан илим изилдөө институту мурун колхоздоштуруу убагында жер кыртышын такай изилдеп турган болсо, бүгүнкү күндө ал нерсени кылууга мүмкүнчүлүгү жок экенин айтат. Дыйкандар агротехниканы одоно бузгандыктан, дыйканчылыкта туура эмес иш жүргүзгөндүктөн 800 000 сууга тайдоо жерлери арыктап кеткенин айтат. Бирок шарттын жоктугуна карабастан дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Биз ушул дыйканчылык жүргүзгөн жерлерде эң негизгиси өсүмдүктөрдү козторуп эгүүнү киргизүүгө мындай сунуш беребиз да. Өсүмдүктөрдү которуштур эгүү боюнча, жер семирткичтерди туура пайдалануу боюнча, анан эң негизгиси биз ошо дыйканчылыкты жүргүзүүдө эң жогорку түшүм берүүчү сортторду жана гибридтерди өстүрүүгө сунуштайбыз. Ушул сорттор, гибридтер биздин окумуштуулар тарабынан чыгарылат. Жер семирткичтер органикалык жана минералдык болуп экиге бөлүнөт. Органикалык жер семирткичтерге кык, чыла, чым, көң, ошондой эле бактериялуу семирткичтер да кирет. Минералдык жер семирткичтерге болсо калий, акиташ, гипс, күл жана микро жер семирткичтер кирет. Кыргызстандык дыйкандар өздөрү каалаган жер семирткичтерди колдонуп, кээ бири нормасынан аз өлчөмдө колдонсо, кээ бири тескерисинче ашырып жиберет. Мына ушинтип олтуруп жерибиздин күрдүүлүгү төмөндөп, ар кандай оорулар пайда болуп жатат. Азыркы прогноз боюнча агротехниканы одоно бузган боюнча, дыйканчылыкта туура эмес иштерди жүргүзгөн боюнча, дыйканчылыкта пайдаланылган 800 000 гектар жердеги сууга тайдоо жерлерибиздин көпчүлүк жеринде топурактар арыктап кеткен. Ошондуктан өсүмдүктөрдүн түшүмдүүлүгү жылдан жылга төмөн алып атабыз. Өсүмдүктөрдүн продукциясы начар алынып атат. Топурактарды семиртип, топурактарды жакшылап иш жүргүзбөйүнчө ушундай иштер боло берет. Турусбек Исмаилов топурак таануу бөлүмүнүн илимий кызматкери катары көп жылдан бери кызмат кылып келет. Анын айтымында дыйкандарга жердин кыртышын изилдеп берүүчү, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүчү долбоорлордун болуусу керек дейт. Баары башалган. Себеби бизде жер үлүштөрү дыйкандарга бөлүнүп берилген. Мындай иштер, мындай жер кыртышынын асылдуулугун жылдан жылга, 10 жылдан 15 жылга, 100 жылга чейин байкап туруш үчүн бул мамлекеттик деңгээлде ар кайсы убакытка созулган программалар болуш керек. Андай программалар бизде жок. Демек ошого жараша биздин барган сайын биздин ушул эң керектүү топурак кыртышынын асылдуулугу жылдан жылга начарлап баратат деп айтсак жаңылышпайбыз. Жердин кунардуулугунун бузулуусунун алдын алуу үчүн топурак таануу илимпоздору буга чейин изилдеп турчу. Бирок бүгүнкү күндө ал нерсеге шарт жок болгондуктан, дыйкандар башаламан ар кандай жер семирткичтерди берип олтуруп, жер кыртышын талкалап жатышат дейт. Бул жер семирткичтерге карашат дагы. Болжол менен 2-3 мүшөктөн бияка 2-3 мүшөк, сен канча бердиң, мага 3 мүшөк деп көз болжол эле колдоно беришет. Бул эң туура эмес. Жер семирткичтерди колдонуусун мурда топуракта анын канча санда экенин биринчи анализ жүргүзүп туруп, ошо анализ жүргүзгөндөн кийин анын канча санда керек экенин, кандай өсүмдүккө колдонорун, мисалы дан өсүмдүгү же берки жашылчаларбы,
ошолорго жараша ар бир өсүмдүккө илимий негизде ар бир мындай өлчөмү такталган. Андай тактап ошону жүргүзө турган бизде лабораториялар, агрохимиялык, ушундай почвенный топурактануу лаборатория жокко эсе. Кыргыз дыйкан илим изилдөө институту республикалык деңгээлде илимий мекеме болуп саналат. Бирок бул жерде толгон токой маселе бар. Биринчиден кадр жетишсиздиги, экинчиден илим изилдөө лабораториясынын жоктугу. Мына азыр мен турган коркунучтуу имарат бул дыйканчылык илим изилдөө институтунун лабораториясы болуп эсептелет. 1980-жылдары бул лаборатория аябагында дүркүрөп иштеп турган. Ал эми мына бүгүнкү күндөгү акыбалы бул коркунучтуу бир көркөм фильм тарта турчудай акыбалда экен. Аны эмесе чогуу көрөбүз. Кезинде көптөгөн илимпоздор айыл чарба тармагындагы маселелерге илимий изилдөө жүргүзүп турган бул лаборатория бүгүнкү күндө мышыгы эле турган абалда экенине өзүбүз күбө болуп кайттык. Бул имарат такыр эле жарактан чыгып калган. Сырты да, ичи да талкаланып бүткөн. Мына өзүңөр көрүп тургандай бул жерде болсо баягы органикалык жер семирткичтердин лабораториясы болуп турат. Азыр өзүңөр көрүп мындай күбө болуп кетсеңер болот бүгүнкү деңгээлдеги кандай акыбалда күтүп турганын. Мына азыр ушул органикалык жер семирткичтерди аныктоо лабораториясынын ичинде турабыз. Мына колбалар ушинтип талкаланып кереги жоктой болуп сезилип турат. Анан бүгүнкү күндө мына аябай керектүү колбалар, бул жерде айнек идиштер, лабораторияга керектүү болгон курал жарактын баары ушинтип 20 жыл киши ичине кирбей талкаланып турганы айкын болуп турат. Корпустун ушундай акыбалда турганы жүрөктү кейтет. Анан бул жерде болсо айыл чарбасында Кыргызстанга баардык таралган сорттордун анализделип, такталып, кайсы регионго барат, кайсы зонага барып, ошол сортубуз таркалып турган чарбаларга, колхоздорго. Бүгүнкү күндө болсо биздин институт баягы дыйкандар менен илим изилдөө институтунун ортосундагы байланышыбыздын жоктугу болуп атат. Анткени биз баягы сорт чыгарабыз, анан сырттан келген сорттор биздикине караганда көбүрөөк таркалып атканы байкалууда бүгүнкү күндө. Дыйканчылык илим изилдөө лабораториясынын абалы ушундай болгондон кийин кайдагы жер асылдуулугун жогорулатуу, кайдагы айыл чарбасынын өнүгүүсү. Институтка кирсең жарыбаган маяна алып 5-6 профессор олтурат. Анан бул жарыбаган маянага жаш кадрлар келет деп ким ойлойт? Ажообуз 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялагандан тарта эми бизге да бир аз көңүл бурулуп, лабораториябыз жаңыланар деген изги тилектер менен иштей беришмекчи. Аскар мырза украиналык таанышы аркылуу Орусия мамлекетинен алынып келинген чым менен Кыргызстандын мөңгүсүн аралаштырып органикалык жер семирткич даярдап жатат. Анын жер кыртышына да, азык-түлүктөргө да бир топ пайдалуу жактары бар экенин айтат. Адамга зыяндуулугу жок экенин тастыктап берсек болот да. Адамга зыяны жок. Анткени мунун составындагы жана башында айтып кеткендей торф, саздын баткагы бул ошол эле жерден алынып атат да, кайра эле жерге берилип атат. Бул эч бир химиясы жок. Арыктатпайт жана бул баягы бир ушул препаратка зависимый кылып койбойт экен да, жана башка химиялар, мисалы селитра болобу, эмне болот, химиялык заттарга зависимый кылып койбойт экен да. Чыныгы органикалык нерселер адамга терс таасирин тийгизбейт. Эч бир химикаттардын кошулмасысыз даярдалганын тастыктоо максатында өзү да биз да ичип көрдүк. Бул жерде эч корко турган эч нерсе жок. Зыяндуулук нерсесинин баары бул жерде жок. Мындай силердин баягы силерди ишендирүү максатында бул нерсени мен өзүмө ичип деле тастыктап бере алам да. Бул нерсени башка ошол ким билет эми баягы башка эмени чыгарып аткан ушундай удобрениялар чыгарып аткан адамдар ичип бере алабы? Биз болсо ошол тастыкташ үчүн биз
ошондой нерсени кылып атабыз. Мага да калтырып койсоңуз, мен дамдап көрөйүн эме экенин. Так. Бул суу эле, кадимки эле суу. Чыла даамданат экен, баткак. Баткак эле. Баткак даамданат экен, башка эч нерсе деле жок экен. Бул лабораторияда мамлекеттик топурак агрохимиялык анализдер жана дыйкандардын анализдери каралат. Жердин кыртышына жараша балбантит картасы түшүрүлүп, ошого жараша жердин баасын аныктайт. Чыккан анализине карап дыйкандарга кеп кеңештерин берип, кайсы жер семирткичти канча өлчөмдө колдонуусун айтып берет. Бул топурактын күрдүүлүгүн жана асылдуулугун аныктайбыз. Ушу топурактын асылдуулугу бул деген бал бонитет деп коет. Ошо бал бонитет менен кайсы топурак башка топурак айырмаланып турат, анан канчалык баалыгы аныкталат да ошо менен. Бул экинчи бүгүнкү күндө жер пайдалануучулар дыйкан чарбалар менен түздөн түз келишим негизинде топурактарынын агрохимиялык анализдерин аныктап, ошо агрохимиялык анализдин негизинде дыйкан чарбаларга туура өлчөмдө жер семирткичтерди колдонуу, пайдалануу боюнча сунуштарды, рекомендациялар беребиз. Топурактын асылдуулугунун төмөндөшүнүн бирден бир себеби өсүмдүктөрдү которуштурбай бир эле жерге өсүмдүктүн көп жыл эгилүүсү дейт. Ал эми өсүмдүктү которуштуруп туруу менен жердин сапаттуулугун сактап калабыз. Ушу дың жерлерге салыштырмалуу бир 15-20%га айдоо жерлердин гумусу төмөндөп кетти. Бул эмненин негизинде ушу гумус өлчөмдөрү төмөндөп атат. Бул биринчиден реформа болуп аткан кезде көбүнчө ушу жер бөлүштүрүүгө көп маани берип, ошо топурактын күрдүүлүгүн, ошо сапатын жогорулатуу боюнча жумуштар токтоп калган. Биринчиден ушу себооборот жоктугу болуп атат да, которуштуруу. Өсүмдүктөрдү улам которуштуруп турса, таладагы ушу тала таза болот, өсүмдүктөр да оорубайт. Биринчи ошонун негизинде. Ашырбек мырза биогумус өстүрүү боюнча иш алып барат. Биогумусту алуу үчүн Калифорниянын сөл жандары менен 1 жыл туруп калган кадимки малдын кыгы керектелет. Сөл жан кыкты жейт да биогумус бөлүп чыгарат. Биогумус жердин жана өсүмдүктүн сапаты мыкты болуусу үчүн эң пайдалуу жер семирткич. Биогумус өзү таза, экологически чистый, таза жер семирткич болуп эсептелет. Ал өзү ыпыраган, мында ар түрлүү гельменттер же болбосо оору жугузуучу бактериялар, микроорганизмдер болбойт. Калифорния сөл жандары атайы биогумус алууга чыгарылган. Ал эми жергиликтүү сөл жандар болсо биогумус алууга жарабайт. Бул сөл жандарды калифорнийский сөл жандар деп аталат. Бул сөл жан калифорнийский атайын чыгарылган Америкадан. Ушундай кыктарды жеп биогумус алыш үчүн. Булардын жөнөкөй сөл жандар 3-4 жыл жашай турган болсо, булар бир 10 жылдан ашык жашайт деген далилдер бар. Турусбек мырза органикалык жер семирткичтерди Орусия мамлекетинен алып келет. Бул флорасы жана фитофлора жер семирткичтери чымдардан корготулуп алынат. Колдонгондо сууга аралаштырып чачылат да, ал эми жерге жана өсүмдүктөргө тийгизген таасири аябагындай зор. Бул препараттардын экологиялык жактан таза, биринчиден бул торттон алынат. Эң негизги касиети бул флора С топуракка биз чачкан мезгилде ошол оор металлдарды топуракка кармап калат, андан сырткары жердин асылдуулугун көтөрө баштайт. Биз көптөгөн ар кандай химикаттарды чачып атабыз да мына топуракка. Ошол химикаттарды чачкан мезгилде
топырақтағы микроорганизмдер өліп атат да. Жерибиздин асылдуулугун сактап калуубуз үчүн ар кандай жер семирткичтерди адистер сунуштаган өлчөмдө колдонсок жана колдон келишинче органикалык жер семирткичтерге басым жасасак жакшы болмок эле дейт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жалпы эле топурак маселелери, топурактардын күрдүүлүгүн көтөрүү маселеси өтө кош турат да. Анткени дыйкандардын көпчүлүгү мына минералдык жер семирткичтер бербейт, органикалык жер семирткичтерди бербейт. Агротехниканын өзүндө туура эмес жүргүзүлүп атат. Жанагындай жогорулатылган эрежеде жер семирткичтерди колдонуп атат. Айрыкча аммиак селитрасын. Эң негизгиси ушулардын баардыгы тең баягы рекомендация берген дозада болуш керек да. Республикалык топурак агрохимиялык станциясында жаш кадрлар жок. Жумуш жабдыктарынын эскилиги жеткен. Технологиянын заманы болуп турган 21-кылымда 80-жылдардагы жабдыктарды пайдаланып келишет. Эми негизинен прибор иштеп атат дегенибиз менен өзүңүздөр мен айтып атам, мына 83 дегенде 30-40 жыл бир прибор иштеш бул өтө эме да. Ошондуктан чындыгында бизде азыр прибордун баары эски. Эң эле чоң биринчи көйгөй маселебиз приборлорубуздун баары өзүнүн ишин аткарып бүттү десек да болот да. Бирок ага болбой эле аракет кылып, ушу жумуш токтоп калбасын деп аракет кылып, колубуздан келген жардамыбызды ушу айыл чарбасына көрсөтүп туралы деп аракет кылып атабыз. Өтө эле маяна аз, айлык маяна аз. Мына эң эле чоң ошончо 30-40 жыл иштеген зарплата бизде 5800 сом. Анан жаштар кантип келет? Бүгүнкү күндө Ош облусунда жана Бишкекте иштеп жаткан бул лабораторияга келип, топурагын текшертип турган дыйкандар аябай аз. Бул нерсенин себеби маалыматтын жетишсиздиги. Бул жерде анализдердин баасы деле жогору эмес. Биз текшерип кеңеш берсек, дыйкандардын өздөрүнө эле жакшы болмок дейт. Көбүнчө дыйкан чарбалар алыскы региондордо. Республикабызда ушу айыл чарба министринин алдында ушу түштүк иштеп аткан түштүк топурак лабораториясы, анан Бишкектеги республикалык топурак агрохимиялык станцияда иштейбиз. Дыйкандар негизи келгени топурактарын тапшырган өтө эле аз болуп атат да. Ушу жалпы 300 миң дыйкандардын мындайча эсептеп келсек болгону 1% тегерек эле да. Ушу бир топурак үлгүсүн толугу менен ушу 5 анализди аныктап берип, андан кийин сунушту берсек, сунуштайбыз. Ошонун баардыгы чогулуп 5 анализ анан сунуш 750 сом болот. Жалпысынан адистердин айтымында жерибиздин асылдуулугу күндөн күнгө төмөндөп баратат. Бул боюнча өкмөт да баш көтөрүп көңүл буруусу абзел. Айыл чарба тармагы өнүкмөйүн өлкө өнүкпөйт. Мына ушул көрсөткүчтө жүрүп олтурсак, жерибиздин да, элибиздин да ден соолугу коркунучка кептелиши толук мүмкүн.